Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Атамбаев абийсин Бабанов сагынып калгандай. Өмүрбек укасы менен кошо Өмүрбек акасы да Атамбаев соттогонуна карабай кусалыгы артып жаткандай. Баштан өтпөдүбү. Атамбаев кайрадан президент болсо Бабановду жөжөдөй бырпыратып асак алып жалмалап, Текебаевга дагы бир Маевскийди таап келип түрмөнүн түбүнө чиритер. Жалын күйүп чок болор, жөжө өсүп тоок болор. Атамбаев убагында жөжө Бабанов Москвага барып өсүп жетилгендей. Бабановдун кол баласы Руслан Казакбаевдин баласынын тою тим эле сенсациялардын булагы болду көрүнөт. Эми тойдун өзү тойдой эле өтсө керек. Кептин баары ал жерде болгон саясатчылар да болууда. Эки Өмүрбекти эл арасында айыкпас оппоненттер деп ойлоп жүргөн. Бирок саясаттын ушундай сасык экен дейсиң, эл айтса калп айтпайт дейт эмеспи. Анын сыңарындай саясатчылар күндүз бири-бирине душман көрүнөт, кечки мал бир тойдо көрүшүп, өбүшүп калат деген үчүн экен. Бул тойдо дагы эки Өмүрбек жубайлар менен бирге портретке түшүп, элди таң калтырууда. Дагы бир сүрөттө эки Өмүрбек, бир Атамбаев. Баарын кызуу талкууга алган Текебаев Бабановчуна Кадыр Атамбаевдин сүрөтү болуп турат. Атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн дегендей эле. Бир туруп сүйүнөсүң, бир туруп таң каласың. Мүмкүн бул дагы саясий эки жүздүүлүктүн бир белгисидир. Ал тойдо ошол эле Атамбаевдин аялы, баласы Текебаев, Мадумаров, Бабанов, Ташиев дагы бар дешет. Мамлекеттик чиновниктердин Раиса Атамбаева менен бийлегендери, сүрөткө түшкөндөрү элди таң калтырды. Кызык, Атамбаевди кечээки кордук көргөндөрү даңазлай баштаганы, булардын жаңы бийликти сүйбөй калганыбы же Атамбаевди кайра бийликке алып келип, кайра запкы көргүсү келип калгандарбы? Азизбек Келдибеков, Nazar News KG. Кыргызстандын мурунку башкы прокурору, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аида Салянова бир тууган иниси Улан Саляновдун өлүмүнө байланыштуу соту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин да сотко чакырылып суралышын талап кылаарын билдирди. Анын азаттыкка берген маалыматы боюнча инисинин өлүмүнө байланыштуу ишке дагы бир прокурордун тиешеси болушу мүмкүн деп шек санап жатышат. Анын айтымында сөз болуп жаткан прокурор Улан Саляновду өлтүрүүгө шектүүлөр менен ага чейин жолуккан. Бирок Салянова ал прокурордун атын атаган жок. 42 жаштагы Улан Саляновду 2017-жылы 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көкчар конушундагы үйүнө кирип атып кетишкен. Ички иштер министрлиги бул кылмыш үчүн 3 киши шек саналып жатканын кабарлаган. Улан Саляновдун өлүмү боюнча ишти Бишкектин 1-май райондук соту 2018-жылы сентябрда карай баштаган. Ички иштер министрлиги бул кылмыш үчүн жалпы 3 киши Эрмек Осмонкулов, Асан Эмир Абыкылов жана Заур Насруллаев шек саналып жатканын жарыялаган. Булардын арасынан Осмонкулов 2017-жылдын 27-декабрында Бишкектен кармалган. Абдыкулов Москвадан колго түшүп, быйыл май айында Бишкекке жеткирилген. Үчүнчү шектүү орус жараны Насруллаев да Екатеринбург шаарынан 2018-жылы августта кармалган. Бүгүн Жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Ирина Карамышкина президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасады. Азырынча менин мандатым жана кайрылуу укугум бар. Андыктан мен түздөн-түз президентке мурдагыдай партиялаш, үзөңгүлөш катары эмес, өлкөнүн президенти катары кайрылам. Биз аудиенцияны талап кылабыз. Бизди кабыл алыңыз, көзүбүзгө тик карап туруп, мамлекетте эмне болуп жатканын айтыңыз. Эгер элди консолидация кылып, мамлекетти өнүктүрөм десеңиз, колду басым кылуучу рычагтарда эмес, башкаруу пультунда кармаш керек, деди депутат. Ошону менен бирге Карамышкина Атамбаевга карата айтылган айыптоолорду депутаттардын Жээнбековдун да катыштыгы бар экенин айтып чыкты. Мен депутаттарга, кесиптештериме кайрыламын. Биз кандай гана күчтүү өлкөбүз, кандай гана күчтүү парламентпиз. Карасаңыздар, Алмазбек Атамбаевга карата айтылган айыптоолор ЖЭБ Кой Таш участок боюнча баары маанисиз. Анан калса, урматтуу депутаттар, мунун баары сиздердин макулдугуңар менен жасалбады беле. Ал убакта төрага Асылбек Жээнбеков эмес беле? Эмне үчүн ошол эле ЖЭБ эч нерсеге жарабайт деп айткан жоксуңар? Анда баарыңардын катыштыгыңар бар, шериксиңер, деди Карамышкина. КСДПнын өкүлү Алга Кылычев СИЗО 1ден убактылуу кармоочу жайга которулду. Бул тууралуу бүгүн 11-октябрда Супер KG порталына жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Алга Кылычев аталган кызматтын мекемесинде эмес, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 7-августта Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы башталып, эл менен күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери ортосунда кагылышуу орун алган. 8-августта Атамбаев камакка алынган. 7-8 августта Кой Ташта болгон окуялар боюнча КСДПнын мүчөлөрү Фарид Алга Кылычев, Амантур Жамгырчиев 8-октябрга чейин камакка алынган. Кийин райондук соттун чечими менен ал 9-декабрга чейин камакта калтырылган.
Бүгүн Бишкектеги 1-май райондук сотунда мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин иши боюнча соттук отурум башталышы керек. Процесске келген журналисттерди соттун аймагына киргизишкен жок. Милиция бул аракеттин себебин түшүндүрө алышкан жок. Алар процесс жабык өтө турганын гана билдиришти. Эске салсак, УКМКнын атайын кызматы 7-августта Алмазбек Атамбаевдин Кой таштагы үйүн басып алууга аракет кылган. Бирок операция ийгиликсиз болгон. Башламандык маалында 45 киши жаракат алган. Альфанын кызматкери октон каза тапкан. 8-августта атайын операцияны ИИМдин атайын бөлүмчөсү колго алган. Жыйынтыгында мурунку президент багынып берди. Ал УКМКнын тергөө абагына 26 октябрга чейин камакка алынды. Алмазбек Атамбаевга укук коргоо органдарына карата зомбулук көрсөтүү, адам өлтүрүү, барымтага алуу, массалык башламандык уюштуруу, жемкорлук айыбы тагылууда. Бишкек шаарынын Арча Бешик конушундагы жол талашкан 2 айдоочунун чыры ок атышы менен аяктады. Бул тууралуу НТС каналы билдирди. Маалыматка таянсак, Айылчиев жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде 2 айдоочу жол талашып ортодон чыры чыккан. Айдоочулардын бири Бишкек шаардык милициясынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Нурлан Амангулов экени маалым болгон. Окуянын жүрүшүндө Амангулов эскертүү иретинде асманга ок чыгарган, чыры токтобогондуктан ал каршылашынын чыканагына атып салган. Бишкек шаардык милициясынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Нурлан Амангуловдун колунан ок жеген айдоочу ага карата дооматы жок экенин айтууда, бирок ошол эле убакта тосмо арыз жаза электигин билдирди. Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн биринде тартип сакчы 25 жаштагы айдоочуга карата ок чыгарган. Милициянын майору катышкан мушташ жол талаштын айынан келип чыкканы маалым болду. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы жаңжалдын башталышына жабырлануучунун өзүн күнөөлөп жатат. Ал эми ооруканадан чыккан жигит тартип сакчы биринчилерден болуп кол салганын айтууда. Жабыркаган жигит милиция кызматкерлерине каршы Ленин райондук ички иштер башкармалыгына арыз жазды. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталды. Учурда тергөө жүрүп жатат. КСДПда эки эле эркек калды. Алар Кундуз менен Ирина. Биз аларга кандай гана карабайлы, алардын берилгендиги сыйга татыктуу. Саясатчы Арнамыз партиясынын лидери Фелик Ускулов жеке баракчасына мына ушинтип жазды. Ооба, чынында эле илгери бул партия үчүн жанын аябай жүргөндөрдүн баары лидеринин башына күн түшкөндө таштап кетишти. Жогоруда ататылган айымдар болсо учурда чукулуп жаткан Атамбаев бийликте турганда болгон мыйзамсыз иштерди көргүсү келбей, өздөрүн азыркы бийликтин курамындагы катары көрсөткүсү келишүүдө. Бирок канчалык чырылдаган менен чындык калкып чыгууда. 2015-жылы Баажы биримдигине кирип жатканда Жыргаевыз илгерки Союз убагында биримдикке кирген 5 өлкө ичинде Тайраңдайбыз дедик эле болбой калды. Бирок ошол кезде премьер-министр Темир Сариев ошентип эле сүрөттөп берген. Анын ордуна эмне болду? Кыргыз-казак чек арасындагы өткөрмө пункттар мурдагыдан дагы тыкыр көзөмөлгө алына баштады. Жада калса, 2017-жылы Баажы биримдигинин принцибине карабай экономикалык блокадада калдык. Эсиңерде болсо, Россияга бизден кеткен айрым продукцияларыбызды орустар кайра артка кайтарганын койгон жок. Эмгек мигранттарына жеңилдик болот. Кыргыз мигранттары өзлөрүн орус жаранында эле сезишет деди эле жыргап кеткен бирөөнү көргөн жокпуз. Белоруссия, Армения менен болсо ишибиз деле жок. Андан көрө евро биримдик менен иш кылышыбыз керек эле. Эске салсак, ВПС программасы боюнча Кыргызстан евро биримдикке 90 товардын түрүн баажы төлөмсүз өз продукцияларын ташый алат. Азыр дагы ошондой. Бирок ага дагы көнбөдүк. Себеби эмнеде? Себеби эгемендүүлүгүбүз жок. Кыскача түшүндүргөндө, ошол кезде жетекчилерибиздин аң сезиминде эгемендүүлүк болгон эмес. Эми жаңы жылдан кийин чет элден келген автоунааларга баажы төлөмү 10 эсе көтөрүлөт деп жатат. Бул эмне деген шумдук? Баажы биримдигине кирип алып эмне десе ошону кылып отура беребизби? Өз алдынча кыймылдай албайбызбы? Армения деле ушул баажы биримдигинин да айрым баажы биримдигинин мыйзамын уруп ойнобойбуз деп эле азыр чет элден келген унааларга баажы төлөмү эң төмөн өлкө Армения болуп жатпайбы? Себеби алар билет, Европа, Америка, Япония жана Россиялык автопромдун айырмасын ким кыңк этти? Ушул баажы биримдигине кирип чыргай калабыз деген мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ошол кезде премьер-министр Темир Сариев, ошол кезде парламент спикери Асылбек Жээнбековду жоопко тартыш керек. Анткени кайсыл бир уюм биримдикке кирерден мурун референдум өткөрүп, элдин оюн билиш керек эле. Коомдук угуу өткөрүп коюп, аны өз билемдик менен бурмалабай. Ал эми азыркы өкмөт алар кылды эле дебей, кеч болуп калды. Бүгүн оңдойлуу дей турган заман келди. Мыйзамсыз ташылып келе жаткан товарлар кыргыз-казак чек арасынан бери өткөрүлгөн жок. Бул тууралуу салык кызматынын билдиргенине караганда, тонналаган азыктар менен катар ири мүйүздүү малдар, курулуш шаймандары жана унаа тетиктери дагы бар. Тагыра көзөмөл өткөрмө пункттарына жакын жерден 9 тонна ун, 50 тонна буудай, 35 баш ири мүйүздүү мал, ар биринде 40 тонна көлөмүндө күйүүчү май ташуучу цистернасы бар 2 унаа кармалган. Импорттоочуларда товарды ташып келүүгө салыктык каттоо жөнүндө салык органынын маалымат катуу болгон эмес. Ошол эле текшерүү учурунда коштомо кагаздарында эсеп кысабы жазылбаган
кабылбаган 14,8 тонна түтүк, 708 даана автотетиктер, жасалма газондун 24 түрмөгү, 155,7 миң чарчы метр кездеме, 1 тонна латекс чиптерин Кыргыз аймагына өткөрүлбөгөнү айтылат. Кызыгы мыйзамсыз иш-аракетти байкап турган тиешелүү органдар жүктү артка кайтарып ийгени бир четинен өкүнүштүү. Контрабанда менен шугулдангандарга деле кандай чара көрүлөрү айтылбайт. Эгер ошондой кылганда бийликте чимкириктердин кулагы көрүнбөйт беле. Зеленский майдандагы каршылык акциялары, Петр Порошенко, Донбасстагы согуштун аякташы, Штайнмайердин формуласы, Дональд Трамптын басымы, Кличконун иштен алынышы боюнча суроолорго жооп кайтарган. Украинанын президенти Владимир Зеленский журналисттер үчүн уюштурулуп 14 саатка созулган пресс-марафондо 500дөн ашык суроого жооп берди. Бул тууралуу ал социалдык баракчасына жазды. Марафон болсо марафон, пресса менен 14 саат баарлаштык. 300 журналист 500дөн ашык суроо болду деп айтышты. Алардын баардыгы маанилүү, баарына жооп бердим деп жазды Зеленский. Саат 10:00 башталган пресс-марафон түн жарымында аяктаган. Зеленский майдандагы каршылык акциялары, Петр Порошенко, Донбасстагы согуштун аякташы, Штайнмайердин формуласы, Дональд Трамптын басымы, Кличконун иштен алынышы, 112 телеканалынын лицензиясынын алынышы жана шайлоо учурунда берген убадалары тууралуу суроолорго жооп берген. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу тууралуу иш боюнча сотко келүүдөн баш тартты. Бул тууралуу журналисттерге жактоочу Сергей Слесарев билдирди. Ал буга чейин Алмазбек Атамбаев ага жүктөлгөн ролду ойнобой тургандыгын айткан деп эскертти. 14-октябрга жылдырылды. Белгилей кетсек, бүгүн сотко мурунку башкы прокурор Индира Жолдубаева, ЖМКнын жетекчисинин мурунку кеңешчиси Калыбек Качкыналиев жана профессор Абдухалим Райымжанов чакырылган. Республика Ата Журт фракциясы азыркы курам менен шайлоого катышпай турган болду. Жаңы саясий сезондун башталышы менен партиялар 2020-жылдагы парламенттик шайлоого даярдык көрө башташты. 2014-жылы парламенттик шайлоо алдында бириккен Республика Ата Журт фракциясы 6-чакырылышта депутаттык мандат алуу жагынан 2-орунду ээлеген. Бирок 2020-жылы өтө турган шайлоого партиялар өз-өзүнчө барууну чечти. Азаттык радиосуна Камчыбек Ташиев Ата Журт шайлоого өз алдынча бара турганын ырастады. Республика кийинки шайлоого Өмүрбек Бабанов катышабы же жокпу, партиянын лидери ким болот деген маанидеги суроолорго үн ката элек. Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Азаттык радиосуна бул кызматташтык майнап бербегенин маалымдады. Биз албетте шайлоого даярданып жатабыз. Биз шайлоого биринчи жолу катышып жаткан жокпуз. Качан даярдык көрүш керек экенин жакшы билебиз. Биз шайлоодо утабыз деп ойлоп жатам. Ата Журт бул жолу республикага кошулбай өзүнчө барат. Биз 2010-жылдагы ийгиликти кайталагыбыз келет. Өмүрбек Бабанов менен сүйлөшкөн жокмун, көптөн бери көрөт элекмин. Ал шайлоого катышабы же жокпу билбейм. Республика менен кызматташуу эч кандай жемишин берген жок. Партия лидери катары мен парламентке өтпөй калдым. Бул жыйынтыкты мен нөлгө теңейтелем. Юридикалык жактан алганда Өмүрбек Бабанов менен Камчыбек Ташиев тең төрага болгон Республика Ата Журт жашап жатат. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда Республика жана Ата Журт партияларынын такыр башка адамдар негиздеген. Ортодон пайда болгон Республика Ата Журт биротоло жоюлабы же жокпу азырынча белгисиз. Бирок парламенттеги Республика Ата Журттун мүчөлөрү учурда партиялык ишмердүүлүк токтоп турганын белгилешет. Депутаттар Республика келе жаткан шайлоого катышпасында айта элек. Азырынча болгону Ата Журт менен мындан ары альянс болбой турганы гана белгилүү болду. Бул маалда парламентарийлер башка партиялардан сунуш түшүп жатканын жашырышкан жок. Ата Журттун бардык мүчөлөрү аны менен калары же республикада башынан чогуу болгондор мындан аркы жолду бирге улантарын айтуу кыйын. Шайлоо алдында башка партияга кетүүнү пландап жаткан депутаттар да бар. Бул Республика Ата Журт фракциясынын жарымы десек болот. Депутаттарга азыркы бийлик түзгөн аты белгисиз партиядан чакыруу түшүп жатат. Өнүгүү прогресстен, бир болдон ата мекенден да сунуштар болду. Бирок кайсы бир партияга биригүү мүдөөсүн азырынча эч ким расмий айта элек, деди депутат Марлен Маматалиев. Анын айтымында республика алдыдагы шайлоого катышаарын жакынкы бир нече ай ичинде чечиши зарыл. Партиянын лидери Өмүрбек Бабанов буга чейин шайлоого барбай турганын билдирген. Өмүрбек Бабанов шайлоого ат салышпагандан кийин партияны каржылабай турганын да кыйыткан. Маматалиев азыр саясий кеңештин мүчөлөрүн алмаштырып, партиянын жаңы лидерин шайлоо зарыл экенин белгиледи. Түшүнүксүз кырдаал түзүлдү. Партияны ким жетектей турганы белгисиз. Лидердин алмашуусу менен партиянын толук курамы алмашып кетиши мүмкүн. Эгер жаңы лидер жакпаса, депутаттар кетет. Жалпылап айтканда, жаңы жылга чейин баары чечим чыгарат. Ошондо ким кайсы партия менен шайлоого бара турганы белгилүү болот. Бабановдун жанындагылар бул маалыматты тактаган жок. Бирок алар саясатчы азыр маанилүү маселелерди чечип жатканын, парламенттик шайлоого катышуу ою жок экенин да четке кагышкан жок. Республика Ата Журттун башка мүчөлөрү фракция жана партия лидерлеринин чечимин күтүп жатканын айтышты. Депутат Максат Сабиров адегенде кылмыш иштерине байланыштуу маселелерди чечүү маанилүү экенин белгиледи. Белгилүү болгондой, Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кайтып келгенден кийин УКМК менен Финполицияга сурак берген. Саясатчы буга чейин 8 кылмыш ишине күбө катары чакырылганын айткан.
бирок УКМКда Финполда муну растай элек. Расмий түрдө саясатчы 2 гана ишке. Кыргызстан АКБга экинчиси 2017-жылы президенттик шайлоо алдында Оштогу Амир Темир Кичи районунда айткан сөзүнө байланыштуу күбө катары чакырылганы айтылган. Мындан тышкары 2017-жылы бийликти күч менен басып алып, массалык башламандык фактысы боюнча козголгон иш токтотулганы маалымдалган. Саясаттануучу Эмилбек Жороев Бабановдун аты кылмыш иштерине илешкенин, анын саясий карьерасына чоң тоскоолдук катары эсептейт. Мындай кырдаалда саясатчы партиянын ишин уланткысы келбеген айдан ачык, деди Жороев. Ушул жерден республика ким менен шайлоого барат деген суроо туулушу мүмкүн. Сооронбай Жээнбековдун бийликке келиши менен фракциянын башкаруучу коалицияга кошулганы, партия мындан ары оппозициялык позицияны карманбай турганын камкулайт. Ал бийликти колдой турганы билинип калды. Партиянын жаңы шайлана турган лидеринен да көп нерсе көз каранды. Республикада Бабановго жакын адамдар көп. Ошол эле маалда бийликке ыктагандар да бар. Айталы, азыркы лидер Жыргалбек Турускулов. Эксперттер Кыргызстандагы саясий жыл жаңы гана башталганын, келечекте бардык партияларда өзгөрүүлөр болорун, айрым мүчөлөр орун которушу мүмкүн экенин белгилешет. Мындай өзгөрүү 2010-жылы түзүлүп, жогорку кеңештин 2 чакырылышына ийгиликтүү өткөн республиканы да күтүп турат. Азырынча бул партия парламенттин жаңы курамына кошулар кошулбасы, азыркы саясатчылар аны менен бирге болор, болбосо арсар.